рахмат, урматтуу Дастан Азизбекович. Мына депутаттар бүт элдеги маселелерди айтышты. Урматтуу Алмаз Акылжанович, менимче бүгүн премьер-министр чыгып брифингке азыркы элде болуп аткан бүт бүдөмүк ойлорго так жооп берип койсо. Элде эмне деген мындай башаламандык, ар кандай түшүнбөстүктөр болуп атат. Биринчиден, элде азыр мындай сөз жүрөт. Июнда, июльда, августта пенсия менен пособияны төлөбөйт экен деген ушундай сөз жүрөт. Мына баарыңарга, урматтуу депутаттар, кайрылып атса керек. Ошону чыгып айтып коюш керек. Жок, бюджетте акча бар, пенсия, пособия мурда кандай болсо ошондой төлөнөт деп айтып коюш керек. Экинчиден, азыр мына Алмаз Ахматов коллегабыз көтөрдү. Ысык көлдө жанагы караколдон картошка, алма менен иштеп аткан фермерлердин бардыгы ал эмес, жөнөкөй эле шаарга кирип чыгып аткан дыйкандар бардыгы айтып атышат. Мына биз эми 2000 сомдон сөзсүз төлөшүбүз керек экен деп атат. Мамлекет канча миң адамды акысыз өткөрүп атпайбы жанагы экспресс тесттен, ПЦР тесттен? Ошону өкмөт башы чыгып айтып коюш керек. Урматтуу туугандар, биз акысыз өткөрүп атабыз. Азыр кээ бирлөр эсептеп атат, 6 миллион элди 2000 сомго көбөйтсөк, баланча миллион акча болот экен, аны дагы бу бийликтегилер жейт экен деген сөз пайда болду. Ошондуктан өкмөт башы чыгып так кес айтып коюш керек. Жок, андай болбойт. Акысыз бизде медицина. Ал болгону жанагындай корпоративдик клиенттер үчүн Кумтөр болобу, Мегаком болобу, өздөрүнүн өтүнүчү менен ошондой гана адамдар үчүн болгон убагында деп. Үчүнчүдөн, мигранттар боюнча баарыбыз кайрылып атабыз. Өкмөт же ачык жооп бербейт. Ачуу чындыкты айтып, анча-мынча жаман көрүнгөндөн коркпош керек. Премьер-министр ошол эле бүгүн чыгып брифингде айтсын. 8000 мигрант алып келдик. Жатаканасын, тамак ашын мындай кылдык. Эми азыр алып кетет экен деп, кече 500 адамды алып кетти деп, кайра чек арага келип атышат. Алып келе алабы же келе албайбы? Эгер келе албаса, жаман көрүнгөндөн коркпой эле айтыш керек. Туруп туруңуздар, күтүп туруңуздар, биз мындай жардам беребиз деп. Анан аларды үмүткөр кылып коюп биз мындай улам ар кандай бир ишенип кетип атышат да ар кандай сөздөргө.